Саламатсызбы, Чолкунбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Кыргызда жакшы сөз бар. Ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир улуң чагылганга деген. Мына сиздей кыргыздын мырзалары, кыргыздын жигиттери бүгүн мына биздин мамлекеттин башына түшкөн бир аз оор абал болуп жатат. Биз ушул ооруну бизден айланып өтүп кетсе экен деп абдан тиледик эле. Ага карабастан бүгүн бизде мына оору пайда болду. Мунун ар бир нерсеси бар экен. Мисалы кээ бир мамлекеттерде бир 100гө жетпеген адам ооруп, же болбосо бир 10го жетпеген адам ооруп эле калгандары айыгып кетип аткан учурлар бар экен. Биз дагы ошол жакшы нерсени тилеп жатабыз. Мына ошол бизнесмен катары, ушу кыргыздын уулу катары сизди чакырдык эле, сиздин бир аз пикириңизди угалы деп. Саламатсыздар. Биринчиден ушу кыргыз элибизде кирип келе жаткан Нооруз майрамы менен куттуктап кетейин дедим эле. Ушул жана сиз айтып аткан коронавирус да ошол майрамдын астында башталып отурат. Бирок муну көрүп атабыз, сиз айткандай кээ бир жерде аз, кээ бир жерде көп болуп атат. Ошол мамлекеттин өзүнүн ошол жакта жашаган элдин баягы ушул вирус менен күрөшүүсүндө көрүнүп атат да. Башында баягы чараларды көрүп, карантинге алган мамлекеттерде көп вспышка жок. Бирок мунун аркасы менен биз көрүп атабыз, мына Кытайдан башталды эле, эч ким күткөн эмес, бүгүнкү экономический кризис да башталып кетет деп. Ошонун аркасынан мына нефти да түшүп кетти, акциялар түшүп атат. Доллар кымбаттап кетти. Доллар кымбаттап кетти. Жок жерден бул чоң бир проблема айланып кетти да. Ушу биздин Кыргызстанда кандай ушу бизнес тарабы кандай болуп жатат? Ушул ооруга байланыштуу. Кыргызстан эми биз мына карап көрсөк, 91-жылы, 2003-, 2008-, 2014 жылкы кризистерди өттүк. Бизде баягы сырьевой мамлекет эмеспиз, жанагы Россияга окшоп, нефтиге же акцияларга Америка же башка өнүккөн мамлекеттер сыяктуу байланган эмес да биздин экономика. Ошондуктан биз Өндүрүшүбүз да жок, бир өндүрүш да жок, мындай жеңил өтүп атабыз да. Биз основной экономиканы поддержка кылганбыз, биздин мигранттар, азыр көп мамлекеттер человеческий ресурс деген адамдык ресурска көп акцент коюп атышат да. Анткени ошол мамлекетте мисалы кичинекей Кыргызстандан бир 50 кыйын топ менеджер чыкса, бул ошол миллиондоп иштеген кишилердин тапкан пайдасынан да ошол 50 топ менеджер көп пайда алып келиши мүмкүн экен да. Ошондуктан жана Америка дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү специалисттерди green card болобу кайсы аркылуу өзлөрүнө алып кетип атат да. Жыйынтыгында эң негизи биринчи кризис ушу Америкада башталган экен 1873 жылдары. Булар уже ошонун негизинде баягы башында аякта жалаң фермерлер болгон. Фермерлерден азыр карап көрсөк аякта 2-3% калганы башка өндүрүшкө өтүп кетишкен да. Ошондуктан ойлойм мен андай көп паникага берилбеш керек. Эң негизгиси жана гигиенаны сакташ керек экен бул коронавирус башталганда. Статистиканы карап көрсөк, обычный ОРВдан негизи киши көбүрөөк каза тапкан экен бүгүнкү коронавируска караганда. Бул жана финансы чоң, финансовый игроктордун эле бир оюну болуш керек деп ойлоп атам да. Мындан келди, бул оорудан көп деле коркуп, көп деле мындай бир катаал мезгилде пайда кылбастан биз сабырдуулук менен бир мындай жанакы ун талашып, нан талашпай бир күтө турсак, мүмкүн бул деле жеңил өтүп кетет болуш керек деген ойдо экенсиз. Ооба. Сиз жетектеген компания боюнча дагы биздин суроолор бар эле. Коомчулук бул жөнүндө да кызыгып сурап жаткан. Эмарк строй менен Эмарк групп экөөнүн айырмасы кайсыл? Же экөө бир эле компаниябы деген суроолор туулуп жатат. Жакындан бери бир туура эмес маалыматтар дагы таркап жатат. Ошол боюнча да айтып кетсеңиз. Чындыгында ошол сиз эле эмес, көп жерден сурап атышат, биздин сайттарга жазып атышат. Эми башында чындыгында Эмарк строй, Эмарк групп чогуу бир компания болуп иштеп келгенбиз. Эки компанияда мен башка директор болуп иштеп келгем. Мурунку өнөктөшүбүз экөөбүз
мен өзім социалдық баракчама да жазгам, бір 11 жыл чогуу иштедик. Ошол бүгүнкү күнү Кыргызстанда bir 1000ге жакын компания бар экен, курулуш тармагында иштеген. Официальный статистиканы карап көрсөк, ошол 1000 деген компаниянын ичинен аз убакыттын ичинде биринчи орундарга чыгып алдык. Эми ойлойм, азыр убакыт өткөндө бул бизнесте болот экен да. Биз эч кандай уруш талаш болгон жок, эки жакка бөлүндүк. Эмаркстрой мурунку өнөктөшүмдө калды, Эмарк группту мен алып кеттим жетектеп. Ошондо бүгүнкү сиздин жетектеген компанияңыз Эмарк Групп, Эмарк Групп. Бирок эми эки компания чогуу иштегенден кийин система бир коюлган. Эки компания тең бүгүн ошол өзүбүздүн Эмарк деген брендти кармап, имидж үчүн чоң аракеттерди кылып атабыз. Стройдо дагы, группта дагы азыр кардарларга жакшы проекттерди алып чыктык. Буюрса, Бишкек кичинекей экен, эми көп ар кандай нерселер айтыла берет экен. А так ошол 19-жылы бөлүнүп, эки компания эки жакка бөлүнүп кетти да. Мындан келди Эмарк Групп башка компания, Эмарк Строй башка компания, бир компания эмес. Жакшы болду. Андан дагы жакында ушул баарыбызга белгилүү жанагы мыйзамсыз өздөрүнчө иштеген бизде бир ОПГ деген топ бар. Аны баарына белгилүү эле Камчыкөлбаев башкарып келет деген дагы сөздөр айтылат. Ошонун арасында сиздин компанияны ошол киши жетектеген, ошол кишинин бизнесине кошулган компаниялардын бири деп да айтып жатышат. Бул боюнча да маалымат берип кетсеңиз. Ал боюнча дагы ошол маалымат тарап кетти. Эми биз ал интернет баракчаны сотко берели десек, официальный адреси жок экен. Катталган эмес да? Катталбаптыр. Анан мен өзүмдүн апам ошол Чолпон Таш шаарынан болот. Ал киши апам жагынан бир тууган болуп кетет. Бирок мен ошо бизнести баштагандан бери апам жактан да, атам жактан да баягы туугандар менен өнөктөш болуп бизнес кылган жокпуз. Анткени эми туугандар менен сый болуп жүрүш керек. Өзүңүзчө эле иштеп кеттиңиз, сөзүңүзгө аралжы биз ошол Камчыкөлбаевдин бизнеси деген тизмеден бүгүн көптөрүн сурамжылап келатабыз. Чындыгында эле тиешелүү десек, ал жерден бир 80% эч кандай ал кишиге тиешеси жоктугу айтылып чыкты. Мен ойлойм, бул жөн эле бир буйртма болуп жазылып, санды көбөйтүш үчүн сиздерди кошуп койдуго деп. Бизде негативди жазып койсо көп окушат экен, анан может ошондой жазып койгон болуш керек да. Жакшы. Андан кийинки сурообуз мына бул ушул жанакы эле кайра биздин бүгүнкү өлкөнүн абалына кайталы. Анткени элдер ушундай бир түшүнүксүз нерселер менен абдан бир тополоң болуп жаткан учурда, мындан келди бир кандай десек кризис болуп жаткан учурда өздөрүн кандай алыш керек? Бизнесмен катары запасты сактайлыбы, же тамакты көбөйтүп алалыбы, же жөн эле күтүп туралыбы, кандай мамиле кылыш керек бул кризиске? Кризис эми мындай экен да, кризис жаңы мүмкүнчүлүктөр деп коет да. Кризисте баягы көтөрүлүп кеткен мамлекеттер бар, компаниялар бар. Ошол мамлекет, компания өзүнүн стратегиясын туура койсо, бул жерден утушу мүмкүн да. Мисалы, курулуш тармагын алып көрсөк, кризисте баягы компаниялар баасын түшүп да, бир 15-20%га чейин түшүп атат. Бул мисалы кризис, эгер дүйнөлүк кризис болсо, бир 2-3 жылга чейин созулуп атат. 3 жыл кардар өзүнүн акчасын чөнтөгүнө кармап жата бербей, акча турган акчаны бул инвестиция кылыш керек да. Инвестиция кылбаса, акчанын наркы түшүп кете берет. Ошондуктан мен ойлойм, эгер ушул курулуш тармагын алсак, Кыргызстанда статистика боюнча ар бир жаранга эң кичинекей квадратный метр болуп атат да. Ошол СНГ мамлекеттердин ичинен. Демек, кайсы гана компания салбасын, карасаңыздар, бош турган батир жок да, баары сатылып кеткен. Бул деген ошол батирлерге талап муктаж чоң экени көрүнүп турат да. Ошондуктан эч кандай паника, элдин да мүмкүнчүлүгү бар деген. Мүмкүнчүлүк бар. Биз Москвада диаспора менен жолукканда ал жерде айтышты, келген мигранттын 80% эле ошол батир алганы келген жарандарды. Ошондуктан мисалы карап көрсөк, 91-жылы бир бөлмөлүү батир $500 болсо, бүгүнкү күнү ошол
30-40 жыл болгон Союз убагында салынган панельный батирелер 25 мың 30 мың доллардың тегерегинде болот да. Бул деген инвестициянын жакшы бир булагы болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм эч кандай азыр кыргыз эл буга чейин дагы канчалаган кыйынчылыктарды өтүп келген да. Бул жерлерде жашап эле ата бабаларыбыз ушул күнгө чейин келгенбиз да. Анан биз жөн гана айылда жана мындай нан жаап жесек дагы биз кыргыздар мен ойлойм эч кандай паника алдырбаш керек. Өзүбүздүн унубуз бар, өзүбүздүн этибиз, картошкабыз бар дегендей. Эң негизгиси жана ден соолукту караш керек. Магазинге чуркап барып биз жана интернет булактардан көрүп атабыз. Бир батирдин ичинде толтура продуктуну чогултуп алган экен. Эми ал туура эмес. Баягы ислам жагынан карасак дагы, баягы гражданский позиция жагынан караганда да туура эмес да. Пейли аштыкты билдирип жатат. Анан ушул бир белгилүү инсан катары бир элге кичине кайрылуу жасап, ушундай бир нерсеге айтып кетсеңиз, кандай? Ошо биз карап көрсөк, биз негизи жакшы эле мезгилде жашап атабыз да. Ошо 2020 деген жыл бул 1000 жылда бир келе турган жыл экен. Биз ошол мезгилдин замандаштары болуп атабыз. Элиме кайрылып кетерим ошол жылыбыз молчулуктун, токчулуктун жылы болсун. Баарыбыз аман эсен бололу, мамлекетибиз өсүп өнүгө берсин. Жөн гана үйдө жата бербей, ар бирибиз ошо мамлекетибизге кайсы тараптан болбосо да жардамыбызды тийгизсек, көмөк көрсөтсөк, анан жөн гана үйдө жатып жамандаганды токтотуп, ошо ар бир киши өзүнүн баягы эмесин көмөгүн көрсөтүш керек да. Биз буга чейин бизге жеткен маалыматтар боюнча сиз ушул көбүнчө жетим жесир муктаждарга да жардам берип келет деген маалыматтарды уктук эле. Бүгүн дагы ошол жактарын кааштырып жатасыздар да, элдер мындай абал болуп жатканда. Кудай буюрса, мына Орозу да жакындап келатат. Жыл сайын ооз аштырып, баягы өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүзгө жараша кылып келатабыз. Биз дайым айтып келебиз, биз социально ориентированный компаниябыз деп, колубуздан келишинче жардам беребиз. Атайын баягы дайым барып жүргөн өзүбүздүн жетим үйлөр бар. Кудай буюрса. Бул нерсени көп ачык айтпайсыз. Бул боюнча да бизде маалымат бар. Мейлиңиз анда, Алла ыраазы болсун. Мен ойлойм, ушу сиздей кыргыздын жигиттери турганда биз ачка калбайбыз. Баары жакшы болот. Бул кырсыктан дагы өтөбүз деп ойлойм. Маегиңизге чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге да.